Калкты арзан баадагы дары-дармек менен камсыздоо жана дарыканалардагы бааны турукташтыруу иштери Жалал Абадта дагы уланууда. Анын алкагында мамлекеттик Эламан дарыканасы 4 жерде ачылды. Мамлекеттик дарыканалардын бири Ноокен райондук ооруканасынын аймагынан орун алды. Ал Жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Жалал Абад облусундагы координатору Карманбек Байдавлетов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана дарыгерлердин катышуусунда пайдаланууга берилди. Буга чейинки жана мындай чоң аппаратуралар эмес, мына томография чыккандан бери баарыбыз частныйлардын көзүн карап калдыкпы. Азыр мына мамлекеттик келип атат, андан кийин мына жакында Токтогулга келет. Буюрса секин келечекте ар бир больницада андай нерселер медициналык жабдыктар менен камсыз болот. Ал үчүн биздин өлкөдө стабилдүүлүк тынчтык керек. Наймавайнада сына чыгат и сразу кассу чек бул жактан да чыгат. Бардыгын өткөзүп алдык, бир пар жолу тура. Бар жолу холодильникке салып турганда холодильникке салды, кондиционер бар жолу орнотулган. Дарыканада эң керектүү деп эсептелген дарынын бардык түрү камтылып, баасы башка дарыканаларга салыштырмалуу 15-20% чейин арзан болот. Мында жарандардын тынымсыз кайрылуусуна жана атайын арзандатуучу кагазы менен дары алып кетүүсүнө шарт түзүлгөн. Бул мамлекеттик дарыканаларда, Эламан дарыканасында биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн, же болбосо Кыргыз фармация тарабынан бизге каржыланган дары-дармектер менен каржыланып жана калкка жардам көрсөтөбүз. Азыркы учурда 400дөн 500гө чейинки ат түрүндөгү дары-дармектер бизге келип түштү. Бар жогунун баасы аныкталган. Ушул жерде толугу менен компьютер жана сканер деп айтылат, баягы кассовый чек бардыгы орнотулган. Сатуулар бар жогу мыйзам чегинде ушу калкка көрсөткөн жардамыбыздын арасында сатылып келет. Саламаттык сактоо тарабы министрлиги тарабынан дары-дармектер департаменти тарабынан сөз контролдо болот. Ар бир ушул мамлекеттик аптекага ККМ аппараты коюлган, бардыгы бирдиктүү базага кирген. Булардын баардыгы сатылары менен сразу базада түшөт, баасы ККМ чек берилет. Буну эч кандай кымбат сата албайт, себеби баары борборлоштурулган системага барып туруп түшөт. Ал жерден ошол биздин Саламаттык сактоо министрлигине караштуу дары-дармекти контролдоо жүгүртүү департаменти күндө көзөмөлдөп турат. Мамлекеттик дарыкананын дагы бири Кочкор Ата шаарында уюшулду. Ал шаардык оорукананын имаратында жайгашып, 24 саат бою кызмат көрсөтүүгө даяр. Иш-чарага катышкан эл өкүлү Айбек Маткеримов дарыгерлерге кайрылып, бейтаптарга сылык мамиле кылууга, өз милдеттерин так аткарууга чакырык таштады. Баары эле ошол жасаган мамилеге наразы болуп, келсең кабыл албайт, орой тиет, биз өзүбүз барсак деген кайрылуулар болот да. Эми ал нерсе сиздердин баягы жакшы сылык сүйлөгөн мамилеге менимче мамлекеттен акча талап кылынбаса керек. Ал биздин чыныгы адамгерчилигибиз, чыныгы биздин жүзүбүз, чыныгы биздин инсандык эле касиетибиз. Ушул жерде түзүлгөн шарттын өзү жакшы. Стенкалардын баарын нолдон жасады, бул жерде ремонттордун баарын жасап, ушу кыска мөөнөттүн ичинде баарын жасап түштү. Биз азыр пландап атабыз. Үй бүлөлүк дарыгерлер топтору же болбосо ушул Нокен районунун центринен алыста жайгашкан үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда ушул эле аптекалардын пункттарын ачууну пландаштырып жатабыз. Бул менен биз калктын дагы бир көйгөйүн же болбосо ошол дары-дармекке бизге келүүнү азайтабыз, элге көрсөткөн дагы бир жардамыбыз болот. Дары мафиясына болгон күрөштүн кадамдары. Анткени баарыбызга белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө дарынын ар ким ар кандай сенаны коюп, кайра эле бунун кыйынчылыгы элибизге барып атат. Элибизге жетип атат. Мунун артында карапайым калк кыйналып келди. Мындан ары андай болбостон Бишкектеги дарынын сенасы кандай болсо, биздин Кыргызстандын бүт булуң бурчунда, алыскы райондордо, бул жагы Нарын областынын эң алыскы району, Баткен областынын Лейлек районунун, биздин жанакы чегарада жашаган Кулундай айылдарына чейинки баары бирдей болсун деген тапшырма берилген президент тарабынан. Мамлекеттик Эламан дарыканасы Токтогул районунда дагы ишке кирди.
Андагы техникалык жабдуулар, дары-дармектин баасы менен эл өкүлү жана тиешелүү жетекчилер таанышты. Жеринде дарыкананын ишмердүүлүгүндө мүчүлүштүктөр орун албоосу керектиги, калкты үзгүлтүксүз тейлөөнүн маанилүүлүгү белгиленди. Көчү керек булардын баары жетишелик мемелелер туруп, анан кийин сиз өзүңүз анализ кыласыздар. Кайсылары көбүрөөк кетет, ошолордон көбүрөөк сапасы алып коюш керек. Бизде Лемурда мамлекетте берилген өзүбүздүн станцияларда дарлар бар болчу, алар да бекер болчу. Больницанын ичиндечи, анан кийин диспансерде учетто тургандар да болчу. Бул дарлар мамлекеттик эмес аптекаларда коммерческих аптекаларда сатылчу. Ошолордон биздин баа төмөн болгон болуп атат. Буюрса элдерге жакшы көмөк көрсөтөбүз деген ойдобуз. Жеңилдиктер болбой анан ошол өкмөттүк жакшта частный жаман аптек дарыларды алып келип алып тура эмес болуп улап эметип атышпайбы. Ага караганда өкмөттүк аябай эле жакшта. Биз ошо деп өкмөт бизге жардам берет деп жүрөбүз да, биз дагы эл дагы. Бул Самалык Базаркоргонус шаарында дагы уланды. Райондук ооруканада мамлекеттик дарыкана ачылып, элге керектүү дары-дармек менен камсыз болду. Бул мамлекет тарабынан ачылган аптеканын көптөгөн адамдарга ушул баягы майрам күндөрү, эс алуу күндөрүгө карабай иштегени жакшы деп ойлойм. Анткени адамдар ар кандай учурларда баягы келип калышат. Мисалы үчүн биз дагы ушул бир акыркы бир жума аралыктан бери ушул жерге каттап атабыз. Бирок ошол учурда ачылып элге кызмат кылып турганы бул жакшы деп эсептейбиз да. Эми биринчиден айтарым, мен бул дары-дармек биз өзүбүздөн чыкпайт. Бардыгын башка жактан алып келет. Анан менчик немелер каалаганда коюп сатат экен. Мамлекеттик болгондон кийин ал кандайдыр бир арзан болот. Элге пайда болот. Айрыкча колхозчуларга. Şu ayda şaharda yaşayan колхозчуларга арзан. Министр Алымкадыр Бейшеналиев буга чейин Кыргызстанда дары-дармектин 700 түрү чыгарын, өлкө боюнча 34 завод иштеп жатканын маалымдаган. Ал эми баштапкы этапта өкмөттүк дарыкананын 46 түйүнү ачылары күтүлүүдө. Буга чейин Ош облусунда жана Жалал Абад шаарында алгачкы дары сатуучу жайлар ачылган эле. Биздин Жалал Абад областында 5 чоң райондорубузда ачылсын деп айтылган. Биздин Жалал Абад областык ооруканада Базаркоргон, Ноокен жана Токтогул райондорунда ачылсын дегилген. 5 жерде ачылсын деген бүгүнкү күнү баары ачылып, мына ишке түшүп баштады. Бүгүнөн баштап мамлекеттик аптекалар иштеп баштайт. Ал эми калган райондор, отделение райондорго баарына ачабыз деген планда турат. Анысын кийинки этап менен ачып даярдайбыз. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында Кыргызстан дары-дармектин 97%-ын 30дан ашык өлкөдөн импорттойт. Мамлекеттик реестрге Кыргызстанга ташып келүүгө уруксат берилген 6000ден ашуун дары-дармек катталган. Ошондой эле өлкөдө дары ташкан компаниялардын саны 200дөн ашып, дарыканалардын саны 3200дөн көп. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.